Казакстанда 100дөн ашык жогорку окуу жайы бар. Жана жогорку билим жөнүндө диплом биздин коомдо дагы деле милдеттүү атрибут катары кабыл алынат. Бирок көп учурда ал диплом текчеге коюлуп, андан ары колдонулбайт. 2022-жылы илим жана жогорку билим боюнча өз алдынча министрлик түзүлүп, жаңы министр тармакты реформалоону колго алган. Бүгүнкү маектешибиз Саясат Нурбек. Биз казакстандык жогорку окуу жайларында ушул багытка чейин кандай өзгөрүүлөр болгондугун жана казакстандык илимпоздордун жетишкендиктерин талкуулайбыз. И какие успехи у казахстанских ученых. Сиздер менен Ульяна Ашимова жана бул иш билги программасы. Силквей телеканалынын бул долбоору биздин жашообуз кандай өзгөрүп жатканы тууралуу баяндайт. Биз $1500 алган билимдин сапаты ушундай. Министр өзү эмне кылып жатат? Эмне үчүн биздин жергиликтүү университеттерди ойлобойт? Чет элдиктердин артынан эле чуркай берет. Казакстандын аймагында чет элдик университеттер акча табышат, а биз болсо, биз алдыбызга 3 чоң максат койдук. Окумуштууну илим менен алектенбеген адамдан кантип айырмаласа болот? Окумуштуу бир убакта түшүнөт. Эми мен изилдөө темасын өзүм тандабайм. Мага сунушташат. Бул атамекендик илимге болгон ишенимди кайтаруум. Мээнин сыртка кетиши деп эле айта беребиз. Бирок буга кубануу керек. Эмнеге? Анткени мээ бар деген сөз. Ничего страшного. Нурбек Саясат, илим жана жогорку билим министри. Бул ведомствону анын түзүлгөн күнүнөн бери жетектеп келет. Образование. Здравствуйте, Саясат Нурбекович. Саламатсызбы, Саясат Нурбекович? Убакыт бөлгөнүңүз үчүн чоң рахмат. Берүүгө даярданып жатып, сиздин бир цитатаңызды таптым. Анда көпчүлүк мамлекеттик кызматкерлерге окшобогон чынчыл баа берипсиз. 1 жыл мурун өзүңүздүн ишиңизди канааттандырарлык эмес деп айткан экенсиз. Эмне үчүн экенин сурабайм, бирок азыр өзүңүзгө кандай баа берет элеңиз? Не буду спрашивать почему, спрошу как сейчас. Какую оценку вы бы сегодня себе поставили? Биздин бюрократияда бир түшүнүк бар. Бир тапшырманын жыйынтыгын өзүң баалоо. Мен ошондо ишти жетишсиз деп баалагам. Себеби министрлик жаңы эле түзүлгөн. Биз бутка туруп жатканбыз. Биз көп нерселерге жетишпей жаттык. Ресурстар жетишсиз болчу. Бирок бул жылды жакшы жыйынтыктап жатабыз деп эсептейм. Башкы тапшырмалар аткарылды. Илим жана технологиялык саясат боюнча чоң мыйзамдар пакети кабыл алынды. Науки технологической политики, вот он вышел. Келешек, болашак программалары жаңыланды. Бакалавриат системасын калыбына келтирдик. Бир топ документтер кабыл алынды. Студенттик жатакана көйгөйүн дээрлик бардык аймактарда чечтик. Астанада да маселени жаптык. Эми Алматыда гана жатакана жетишсиздиги калды. У нас останется только дефицит общежитий в Алматы. Окумуштууларды, жаш окумуштууларды, профессорлорду жана окутуучуларды колдоо боюнча жакшы социалдык пакет киргиздик. Айлык маяналар 40%га көбөйдү. Илимге болгон мамилени олуттуу карап чыгып, ири кахатондорду ишке киргиздик. Азыр биз өндүрүш менен илимди тыгыз байланыштыруудабыз. Сейчас вот эти хакатоны, так называемые, прям жесткую стык мы пошли с производства. Поэтому ошондуктан бул жылды жакшы жыйынтыктап жатабыз. Жакшы бир ички канааттануу сезими пайда болду. Дүйнөнүн 34 күчтүү университети Казакстанда филиалдарын ачуу чечимин кабыл алды. Это тоже нам не просто далось, но вот этот хаб идея. Бул оңой иш эмес, бирок хаб идеясы азыр реалдуу ишке аша баштады. Быйыл 30 000 чет элдик студент Казакстанга биринчи жолу келди. Алардын көпчүлүгү Азия өлкөлөрүнөн, ал эми 3000ге жакыны Орусиядан. 3000 студентов с России. Кажется, что вот некий тренд. Азыр Казакстандагы жогорку билим берүүдө бир тенденция байкалат. Бул чет элдик университеттерди жана идеяларды өлкөгө тартуу. Бул туура багыт деп эсептейсизби? Жана бардыгы ойдогудай болуп жатабы? И все ли получается? Это на самом деле... Бул чындыгында ойлонулган стратегия, бирок жалгыз эмес. Ооба, биз учурда Казакстанга күчтүү чет элдик университеттердин филиалдарын тартууга көп убакыт жумшап жатабыз. Бирок бул стратегия жөн эле тандалып алынган жок. Зарубежных университетов, но это, как я еще раз повторюсь, это осмысленная стратегия. Казакстан үчүн азыр абдан кызыктуу мүмкүнчүлүк терезеси ачылды. Жана ал жакын арада жабылып калышы мүмкүн. Ошондуктан акыркы 2 жыл ичинде биз дүйнө жүзү боюнча активдүү иш алып барып, бул мүмкүнчүлүктү
максималдуу түрдө колдонууга аракет кылдык. Использовали это окно возможностей. В чем заключается это окно возможностей? Бул мүмкүнчүлүк эмнеден турат? Азыр чоң Евразия деп аталган мейкиндикте, башкача айтканда биздин чоң макро региондо 2 миллиардтан ашык адам жашайт. Африкадан кийин дүйнөдө эң жогорку тукумдуулук дал ушул аймакта байкалууда. Демек бул жерде билим берүү рыногу абдан чоң. Бул миллиардтан ашуун жаштар, алардын көбү 25 жашка чейинкилер. Азыр жогорку билим алуунун альтернативаларын издеп жатышат. Больше миллиарда моложе 25 лет, проживающих вот непосредственно в нашем регионе, ищут сейчас... Көпчүлүк муну элестете албайт, бирок менин байкоом боюнча казакстандыктар кээде каниет кылбай, баалай беришпейт. Себеби дүйнөдө 8 миллиардтан ашуун адам жашаса, алардын ичинен күндүзгү форматта толук кандуу жогорку билим ала алгандар болгону 350 миллион адам. В очном формате получают не более 350 миллионов человек. Дүйнө жүзү боюнчабы? Ооба, дүйнө жүзү боюнча. Ошондуктан жогорку билими бар жарандар абдан бактылуу адамдар. Анан алардын дипломдору текчеде чаң басып турат. Ооба, чаң басып турат. Кээ бирлерде 2 диплом бар. Каалаганыңды танда. Бизде Казакстанда билим алууга тарыхый жактан жакшы мүмкүнчүлүктөр бар. Сапаты анчалык жогору болбосо да, жогорку билим алуу оңой болгон. И получить высшее образование, может быть, не очень хорошего качества, но было достаточно. Анан ал кадимки көрүнүш катары кабыл алынган, туурабы? Ага кошумча бизде азиялык менталитет бар. Өзүм кыйналсам да балама жогорку билим берем деген түшүнүк. Ооба, туура. Керекпи, кереги жокпу бул талкуулануучу маселе эмес. Ошондуктан азыр элестетип көрүңүздөр, абдан чоң билим берүү рыногу калыптанып жатат. Азыр миграция мыйзамдары кескин өзгөрүлүп жатат. Биринчи кезекте Канадада, АКШда, Улуу Британияда, Европа биримдигинин мамлекеттеринде. Бул өзгөрүүлөр пандемиядан кийинки чектөөлөргө жана саясий процесстерге байланыштуу болду. Учурда биз Түндүк Америкада эмне болуп жатканын көрүп жатабыз. Анан күтүлбөгөн жерден биздин региондон жана башка аймактардан келген студенттер жогорку билим алуу үчүн альтернатива издей башташты. Чындыгында бул мүмкүнчүлүк жалгыз Казакстанда эле эмес, башка мамлекеттерде да бар. Алар өздөрүн академиялык хап катары көрсөтүү үчүн аракет кылып жатышат. Азыр биздин министрликке жана жеке мага карата сын пикирлер айтылып жатат. Эмне үчүн министр өзү улуттук университеттерди ойлобойт? Эмне үчүн чет элдик университеттерди алып келип жатабыз? Бул кантип өзгөрөт? Кандай таасир берет? Биз билим берүү рыногун түшүнүксүз чет элдик филиалдарга өткөрүп берип жатабыз деген суроолор жаралууда. Бирок биз так түшүнүшүбүз керек. Бул уникалдуу тарыхый мүмкүнчүлүк. Акыркы 2,5 жылдыкта биз күчтүү жогорку рейтингдеги изилдөө университеттерин Казакстанга чакырып, алар биздин чакыруубузду кабыл алышты. Биз бул филиалдардын тармагын түзүп жатабыз. Аларды чоң шаарлар гана эмес, ар бир билим берүү регионуна, ар бир облустук борборго жайгаштырып жатабыз. Ошондуктан биз алдыбызга 3 негизги милдет койдук. Не только в больших городах, но и в каждом образовательном регионе, в каждом областном центре. Поэтому 3 большие задачи мы перед собой поставили. Биринчиси билим берүү хабын түзүп, бул чоң рынок үчүн иштеп, экономикалык пайда табуу. Сиз пайда табуу деп айтып жатасыз. Бирок Казакстанда чет элдик университеттер пайда көрүп, биз өзүбүз көп нерсе ала албай калышыбыз мүмкүн эмеспи? Ошондуктан бул 34 университеттин ичинен болгону 5 университет гана өз алдынча кампус ачууда. Калганы биздин регионалдык университеттердин базасында иштей башташат. Биринчи кезекте бул биздин мамлекеттик университеттер. Ошентип экинчи максатыбыз келип чыгат. Бул чет элдик университеттердин билим берүү стандарттарын, окуу программаларын изилдөө методдорун колдонуу менен биздин регионалдык университеттерди эл аралык изилдөө университеттерине айландыруу. Башкача айтканда, бизде 2 жол бар болчу. Биринчиси сапатты кескин жогорулатуу. Бирок бул өтө узак жана кымбат процесс. Себеби адамдар түшүнүү керек, билим берүү өтө кымбат. Күчтүү эл аралык изилдөө университеттерин түзүү үчүн миллиарддаган доллар талап кылынат. Учурда бизде каржы ресурстары чектелүү. Ошондуктан бизде практикалык, прагматикалык альтернатива калды. Күчтүү чет элдик университеттерди биздин жергиликтүү университет менен өнөктөштүккө киргизүү аркылуу аны эл аралык деңгээлге жеткирүү. Биз буга чейин эле бул моделдин иштеп баштаганын көрүп жатабыз. Мисалы, Козубаев университети, Аризона университети менен, Костанай университети, Миннесота университети менен, Жубанов университети, Шотландиядагы эң эски техникалык университет Хериот Оот менен, Чыгыш Казакстан техникалык университети, Лубань устаканасы жана немис университеттер консорциуму менен, Каспий, Есенов университети, Ири немис университеттер
университеттер консорциуму менен. Башкача айтканда, биз ар бир күчтүү регионалдык университетке анын тармагына туура келген чет элдик өнөктөш таап бердик. С университетом Миннесоты, Ахтюбинский Жуманов университет с университетом Хэрриет Уотч, старейшим шотландским техническим университетом, Восточно-Казахстанский технический университет в Искемине с мастерской Лубаня с консорциумом немецких университетов, Каспийский Есенов университет в Ахтау с консорциумом немецких больших университетов. То есть каждому сильному региональному университету мы нашли свой... Алар кантип жакшырууда, алардын деңгээли жогорулап жатканын кантип билесиздер? Алар кантип жогорулап жатат? Бул рейтингдер аркылуу көрүнүп турат. Times Higher Education рейтингинде быйыл болуп көрбөгөндөй жетишкендик бар. 29 казакстандык университет катышып жатат. Бул биздин өлкөдөгү университеттердин 1/3 бөлүгүн түзөт. Сиз азыр атап өткөн чет элдик университеттер менен кызматташкан жогорку окуу жайларда бул рейтингде барбы? Албетте, биринчи кезекте өнөктөштүгү бар университеттер кирген. Балким бул бир аз айлакерлик ыкмадыр, бирок факт бойдон калат. Дүйнөлүк деңгээлдеги өнөктөштөрдүн аброю, сапаты жана окуу программалары биздин казакстандык университеттерди жогору тартууда. Үчүнчү негизги милдет жана эң пайдалуу жагымдуу бонус бул өнөктөштөр менен бирге күчтүү илим келүүдө. Петропавлдагы мисалды алсак, Аризона университети менен кызматташуубузга 3-жыл болду. 3 жылдан кийин америкалык өнөктөштөрдүн өздөрү жаңы демилге көтөрдү. Түндүк Казакстан абдан берекелүү топуракка ээ. Ал жерде чоң агротехникалык хаб түзүлгөн. Түндүк Казакстан облусунун акимчилигине чоң ыраазычылык билдиребиз. Алар бизге эксперименталдык талаа үчүн 100 гектар эң жакшы жер бөлүп беришти. Аризона университетинин агротехникалык колледжи өтө күчтүү. Анын деканы Шейн Берджес демилге көтөрүп мындай деди: сиздердин жериңиздер абдан берекелүү. Бизге бир бөлүгүн берсеңиздер, бул жерде генетикалык изилдөөлөрдү жүргүзүп, өрөөн селекциясын жакшыртабыз, ирригацияны өнүктүрөбүз. Мунун баары ишке ашып жатат. Биз алгачкы хакатондуу илимий сессияны өткөрдүк. Баары даяр. Ирригацию улучшать и так далее, и так далее. Все, мы уже первый провели так называемый хакатон. Быйыл себүү иштери жүргүзүлдүбү же жазга пландалуудабы? Кыштан кийин жазында баардыгы башталат. Биринчи эксперименттер башталат. Эң негизгиси Түндүк Казакстан университетинин бизнеси өтө жакшы жооп берди. Бул азыркы Түндүк региондун Костанай жана Акмола областтарынын баардыгы кошулуп. Эгерде мындай күчтүү изилдөөлөр бизге келсе, бул өтө пайдалуу иш деп айтышууда. Тилекке каршы айрым изилдөөлөр өзгөчө генетика жана селекция боюнча иштер жоголуп кеткен. К сожалению, какие-то наработки, особенно в генетике, селекции, потеряны. Саясат Нурбекович, Саясат Нурбекович, мисалы Түндүк Казакстан университетине кайрылсак, сиз анын жетишкендиктерин кеңири санап өттүңүз. Бирок ошол эле учурда биз мурдагы корпустарда юристтер, финансисттер, тарыхчылар, журналисттер жана техникалык адистиктер боюнча окуган студенттер бар экенин да эсептейбиз. Историки, и иньясы, журналисты, и технические специальности, и кого там только нет. Бул көйгөй, бирок анын негизинде ар дайымкыдай эле каржылык маселе жатат. Университеттер көп профилдүүлүккө жакшы жашоодон эмес, каржылык зарылчылыктан улам барышат. Көп сандагы лицензияларды алсаңыз, мисалы 40, 50, 80 лицензияга ээ болосуз. Көбүрөөк гранттарды ала аласыз, көбүрөөк студенттерди кабыл алып, мамлекеттик заказга талапкер боло аласыз. Азыркы учурда бул биздин реформанын негизги этабы болуп саналат. Быйыл биздин президент жаңы каржылоо моделине өтүү боюнча тапшырма берип, бул тууралуу өз кайрылуусунда жарыялады. Биздин негизги көйгөй гранттардын стандартташтырылышында. Мамлекеттик заказга талапкер болгон бардык университеттер үчүн гранттын жалпы суммасы өтө төмөн. Улуттук университеттер үчүн ал бир аз жогору, болжол менен 1,2–1,3 миллион теңге. Ал эми орточо эсеп менен алганда 900 000 теңгенин тегерегинде. Салыштыруу үчүн айтсак, АКШда бир жогорку билимдүү адисти даярдоо орто эсеп менен 27–28 000 доллар турат. Жакшы, АКШны кое туралы, жакыныраак мамлекеттерди карасак, Чыгыш Европада бул көрсөткүч 10–12 000 долларды түзөт. Улуу Британияда 15–18 000 доллар. Ошондуктан биздин көрүүчүлөр 1500 долларга кандай сапат ала тургандыгын түшүнүү керек. Ошондуктан бул абдан чоң реформа болот. Биз бардык мыйзамдык механизмдерди ишке киргиздик. Келерки жылы бардык мыйзамдык кабыл алууну пландап жатабыз. Жана гранттын наркын эң аз дегенде 6,5 000 долларга жеткирүүнү көздөп жатабыз. Мы хотим привести
к где-то среднеусредненному международному стандарту где-то $6500, чтобы минимально была стоимость гранта. Бюджет мындай гранттарды каржылоого даярбы? Биз азыркы бөлүнүп жаткан бюджеттин эсебинен аны жогорулатып жатабыз. Бул жерде президенттин күчтүү колдоосу чоң роль ойнойт. Жана гранттын баасы этап-этабы менен көтөрүлөт. Кийинки жылдан тартып жаңы механизм ишке киргизилет. Мындан тышкары сиз балким уктуңуз. Биз кошумча механизмдерди да ишке киргиздик. Келешек топтоо системасы. Акыры биз бул мыйзамды кабыл алдык. Тактап айтканда ал азыр президенттин кол коюусуна жиберилди. Жана жакынкы аралыкта толук кандуу топтоо системасы иштей баштайт. Биз жеңилдетилген студенттик насыяларды да ишке киргизип жатабыз. Англо-саксон өлкөлөрүндөгү студент Лоан сыяктуу механизмдерди колдонобуз. Емкость высшего образования будет повышаться. Биздин негизги максат адистерди даярдоонун орточо наркын жок дегенде 5-6 эсеге көбөйтүү. Минимум в 5-6 раз. Демек гранттардын саны азаят дегенди билдиреби? Ооба, анда гранттардын саны кыскарат. Бирок университеттерге биз эми катуу талап коебуз. Арзан акча табуу үчүн сапатты төмөндөтүп, ашыкча адистиктерди ачууга мажбур болбообуз керек. Мисалы, сиз айтып кеткен Козубаев университети сыяктуу. Как Козубаев университет, раз вы пример привели, можете хорошо дать. Кээде бизди сындаганда көңүл чөгүп кетет. Канчалаган убакыттан бери биз уктабай, күн-түн дем албай иштеп жатабыз. Министрликтин командасы дээрлик тынбай иштөөдө. Дем алышсыз күнү-түнү менен иштеп келебиз. Элестетиңиз, Хериот Ват университети кандай күчтүү окуу жай экендигин. Бул Шотландиянын эң эски изилдөө университеттеринин бири. Анын негиздөөчүлөрүнүн бири Джеймс Ват. Ооба, ошол эле Ват биз колдонуп жүргөн киловатт саат деген терминге атын берген атактуу инженер. Биз бул сыяктуу күчтүү университетти Казакстанга алып келип, аны чоң шаарларга эмес, регионго келүүсүнө ишендиришибиз керек эле. Аргументтер менен жеке өзүбүз ынандырууга туура келди. Түшүндүрүп, ири бизнес өкүлдөрү менен жолугушууларды уюштуруп, бул аймак алардын профилдик тармагы экендигин көрсөттүк. Көпчүлүк биле бербейт, бирок Актөбөдө Евразиялык ресурс тобунун базасында чоң металлургиялык ишкана бар. Запорожская сталь комбинаты улуу ата мекендик согуш учурунда 1943-жылы бул жакка көчүрүлгөн. Ошол кезден бери бул жерде чоң домна меши үзгүлтүксүз иштеп келет. Аны 90-жылдардын башында гана убактылуу токтотушкан. Бирок дээрлик 80 жыл бою иштөөдө. Бул алардын көз карашын өзгөртүптүр да. Ошондо гана алар кызык экен, биз бул жерде жөнөкөй провинция деп ойлоп турбуз. Чындыгында бул чоң өнөр жай борбору турбайбы деп таң калышты. Ооба, регионалдык шаар, бирок өнөр жайдын борбору. Биз аларды колдорунан жетелеп, атайын халат каскаларды кийгизип, баарын көрсөтүп, түшүндүрүп ынандырдык. И убеждали. Сиз чет элдик өнөктөштөрдү Казакстанга тартуу үчүн ушунча аракет кылып жатасыз. Зарубежных потенциальных партнеров зайти в Казахстан. Бирок сиз бул жараянда кандайдыр бир тобокелдиктерди көрөсүзбү же аны толугу менен пайдалуу деп эсептейсизби? Видите какие-то риски во всем этом? Либо вы убеждены в абсолютном благе этого процесса? Жок, кандай иш болбосун тобокелдиктер бар, бирок пайдалары көбүрөөк. Шаарын айттыңыз. Демек сизге бул сынга жооп кайтарууга көп жолу туура келген го. Конечно. Ну вот основные... Албетте, негизги сындар төмөндөгүдөй. Ооба, билим сапаты жогорулайт, бирок тарбия жана баалуулуктар эмне болот? Биз Петропавлда көп сынга туш болдук, бирок ал такталган жок. Бул тууралуу Казакстан боюнча ар кандай сөздөр чыккан. Ал жакта ЛГБТ пропагандасы бар. Ал борбор болуп кетти деген сыяктуу дооматтар болду. Бирок бул толугу менен жалган болуп чыкты. Биз ар бир өнөктөшүбүз менен так сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Переговоры с каждым из наших партнеров. Так как лицензирование все-таки мы сделали облегченный формат для них. Ооба, биз алар үчүн лицензия алуу процесстерин жеңилдеттик. Бирок ошол эле учурда биз талап кылабыз. Казак тили, Казакстандын тарыхы сыяктуу негизги предметтер милдеттүү түрдө окутулушу керек. Андан тышкары бул программанын жергиликтүү университеттер менен өнөктөштүктө ишке ашып жатканы да маанилүү. Ошондуктан биздин студенттер Казакстан жөнүндө зарыл болгон билимди алышат, өлкө менен байланышын жоготпойт. Переговоры мы проводим с партнерами. Еще один большой риск, что, ну хорошо, вы же ускоряете отток мозгов. Дагы бир чоң коркунуч. Сиздер бул аркылуу мээлердин сыртка агылышын тездетип жатасыңар. Жакшыраак билим алып, британдык диплом алган адам Казакстанда калбайт да, чет жака кетет. Бирок бул тобокелдик эмес, реалдуулук. Канчалык жогорку квалификациялуу адис болсо, анын суроо талапка ээ болушу ошончолук жогору. Бул коркунуч эмес. Эмне үчүн? Айрымдары чет өлкөгө билим алып, кесиптик карьерасын түзүшү мүмкүн. Алар ал жакта абдан баалуу жана адистешкен тажрыйба топтошот. Балким бизде андай мүмкүнчүлүк болбойт.
Бирок кийин бизге кайтып келсе, Казакстан дүйнөлүк деңгээлдеги адистерге ээ болот. И в будущем мы будем иметь специалистов, которых можно будет возвращать. Поэтому я лично ответил бы так. Мен муну мындайча түшүндүрөт элем. Мээлердин агымы деп айтып жүрөбүз. Биз тескерисинче буга кубанышыбыз керек. Демек мээлер бар. Бул эң маанилүү нерсе. Алар тажрыйба топтосун, дүйнөлүк рынокто талапка ээ болсун. Жакында биздин премьер-министр ири венчурдук фонд түзөөрүн жарыялады. Бул боюнча чоң жыйын болуп өттү. Zoom аркылуу Нью-Йорктогу, Европадагы, Сан-Францискодагы ири инвестициялык жана венчурдук фонддордо иштеген казакстандыктар да катышышты. Мен аларды карап отуруп, кандай сонун, кандай күчтүү адистер деп ойлондум. В долине, в Сан-Франциско. Очень крутые специалисты. Я вот прям смотрел, какая радость. Алар Казакстанда болуп жаткан иштерге чын дилден кызыгып жатышты. Бул жөн гана жалданма кеңешчилер эмес, чыныгы мекенчил адистер өз тажрыйбалары менен бөлүшүп, кандай принциптер керек, венчурдук фонддорду кантип туура түзүшү керек баарын айтып беришти. Кээ бирлерине тамаша чын аралаш. Эгер бул система ийгиликтүү иштеп кетсе, Казакстанга кайтып келесиңерби деп да сурадык. Слушайте, классно было. Демек алар сыртка кеткен күндө да өлкөдөн алыстап кетишпейт. Бул жаштар чет өлкөгө кеткени менен алар казакстандык болбой калган жок. Бизде жаш окумуштууларды колдоо боюнча чоң программа бар. Биз негизги көңүлдү жаш окумуштууларга буруп жатабыз. Жыл сайын 1000 грант бөлөбүз. Ар бир окумуштууга айына 500 000 теңге стипендия берилет. 3 жылдык долбоору аркылуу жаш окумуштуу илимде өз ордун табышы үчүн шарт түзөбүз. Аларга кайсы багытка тереңдеп кетиши керектигин аныктоого жардам беребиз. Ошондо окумуштууну илимге тиешеси жок адамдан кантип айырмалоого болот? Бул тууралуу эң жакшы сөздү Каныш Имантаевич Сатпаев айткан. Быйыл биз анын 125 жылдыгын белгилеп жатабыз. Ал биздин башкы академик, илимдин аксакалы. Ал мындай деген: илим өндүрүш менен тыгыз байланышта болгондо гана өнүгөт. Эгер ал өндүрүштү жаңы технологиялык деңгээлге чыгарып, ошол эле учурда өндүрүштөн жаңы идеяларды алып турса, бул чыныгы алдыңкы илим болот. Подпитывается идеями из производства у промышленников, имеет очень прикладной фокус, считается поистине передовой наукой. Ошондуктан силер окумуштууларды өндүрүшкө жиберип жатасыңарбы? Так ошондой. Биз азыр илимди каржылоо моделин түп тамырынан бери өзгөртүп жатабыз. Бул жараян кээ бир окумуштуулар үчүн оор болууда. Ошондойбу? Мен тескерисинче аларга кызыктуу болот деп ойлогом. Андай деле эмес. Бул процессти окумуштуулар үчүн жеңил деп айта албайбыз. Ошондуктан биз жаңы чечимдерди кабыл алдык. Фундаменталдык илим бизде жаман эмес. Совет доорунан калган күчтүү илимий мектептер бар. Машина куруу, математика, модельдөө, химия, металлургия, байытуу тармагында мыкты окумуштуулар бар. Биз бул илимий потенциалды колдонуу үчүн 2 жыл мурун жаңы каржылоо механизмин ишке киргиздик. Бул фундаменталдык илимий изилдөөлөр. Азыр илимий институттар 3 жылдык илимий пландарын коргоп, негизги каржылоону алышат. Фундаментальные научные исследования. То есть теперь эти институты трехлетне защищают свой научный план и спокойно базовое финансирование получают. Демек алар өз лабораторияларында иштей беришет, туурабы? 3 жылга каржылоо алдын ала белгиленип калгандыктан окумуштуулар күн сайын акча издеп чуркоонун кереги жок. Эгер алар грант утуп алса, бул институт үчүн кошумча ресурс болот. Бирок негизги максат университеттерди жана институттарды колдонмо илимге өткөрүү. Формат прикладной науки. И что мы делаем? Мы на неделю вывозим все профильные вузы и наши институты. Биз эмне кылып жатабыз? Профилдик университеттер менен илимий институттарды бир жумага ири өндүрүшкө алып барып, өндүрүш ишканалары менен түз сүйлөшүүлөрдү жүргүзөбүз. Биринчи болуп Казакмыс корпорациясы колдоого алды. Сиздер өндүрүш ишканалары менен макулдашасыздарбы? Туура, биз түздөн түз акционер менен сүйлөшөбүз. Министрликтин деңгээлиндеби? Ооба, министрлик өзү барат. Мен өзүм заводдорго барып, каска кийүүгө көнүп калдым. Биз мындай дейбиз: биз бекерчи эмеспиз. Биз өнөктөшпүз. Сиздер бизге ишкананы изилдөө мүмкүнчүлүгүн берсеңиздер, биз өндүрүшүңүздөрдүн негизги көйгөйлөрүн таап, аларды илимий көз караштан карап берели. Ошол маселелердин бири чечилдиби? Ооба, азыр мисал келтирейин. Биз атайын адистерди тартуу менен өндүрүш көйгөйлөрүн илимий тилге которуу боюнча сессияларды өткөрөбүз. Формулировать, перекладывать язык производства на язык научный. Маселени так сүрөттөп, аны илимий негизинде иштеп чыгуу үчүн жогорку илимий техникалык комиссиянын жыйынына алып чыгабыз. Бул жерде өзгөчө кызыктуу процесс башталат. Мурда окумуштуу өзү илимий темасын тандап алчу. Эми болсо илимий теманы өндүрүштүн муктаждыктарына жараша аныкташат. Бул жерде жөн эле макала жазып, көз боемочулук кылууга мүмкүн эмес. А мне дают. Да. И не то, что я должен теперь пойти и сформулировать ее вместе с производственником, с промышленником.
Ушул жерде сиздин окумуштуу менен жөн гана теориянын айырмасы кандай деген сурооңузга жооп табылат. Или не настоящий ученый. Так, и вот эти вот Настоящий вопросы. ученый теперь вот, Чыныгы окумуштуу практикалык маселени чечүүгө умтулат. Болгону макала жазып эле жүргөн адам бул сыноодон өтпөйт. Ал эми чыныгы окумуштуу күрөшөт, изилдейт, чечим табат. Өндүрүш ишканалары да мындан чоң пайда көрөт. огромный плюс получает предприятие само. Туура, бул иштен түшкөн пайда түшүнүктүү. Мага кызыгы бул иштин аягына чыга алдыкпы. Ну, вот вы спросили, Сиз конкреттүү мисал сурадыңыз. Бул мисал былтыртан бери бар. Азыр бизде жаңы мисалдар да бар. Бирок мен өндүрүштөн тактап сурай элекмин. Казакмыс Балкаштын жез эритүү заводу. Бул завод 2001 жылдан бери жез эритет. Эритүү процессинен кийин шлам деп аталган оор металл калдыктары калат. Бул калдыктарда көптөгөн оор металлдар, мисалы коргошун бар. Ошондуктан алар оор болушат. Ооба, оор. Анан анда баалуу металлдар күмүш, тантал жана өтө аз көлөмдө сейрек кездешүүчү металл селен бар. и здесь есть небольшой процент такого редкоземельного металла, как селен. Так. Очень интересный, очень важный. И дорогой. Ошондойбу? Ооба, селен абдан кызыктуу жана маанилүү металл. Кымбат да, туурабы? Ооба, кымбат. Бул металлдын 1 килограммы болжол менен $5 турат. Көп жылдар бою биздин көптөгөн тоо металлургиялык компаниялар бул шламдарды сатышчу же жөн эле бир жерде сактап коюшчу. Биздин Алматыдагы металлургия жана байытуу институтунун окумуштуулары бул биздин эң эски институттардын бири. Дүйнөдө жаңы түп тамырынан башкача чыккан. Бурунгудай эмес. Жаңы жол менен селен алуу ыкмасын ойлоп табышты. Мурда кислоталуу абдан уулуу процесс колдонулса, биздин кесиптештер бул шламдан селенди бөлүп алуунун таптакыр башка жолун табышты. Алар 99,5% тазалыгы бар селен алышты. Бул өтө жогорку тазалыктагы селен. Мында таза селен бууланып алынат. Анын салмагы да башкача болуп калса керек. Весит он совершенно иначе, да? 99,5% тазалыгы бар селен. Бул техникалык жактан техникалык селен деп аталат. Анын 1 килограммын баасы $150 жетет. Ошентип бир баскычтан экинчисине өткөн сайын нарк кошулат. Жана бул дайыма экономикалык пайда алып келет. Бул учурда наркы 15 эсеге жогорулады. Бул абдан тез экономикалык эффект берет экен. Бирок окумуштуулардын ишмердүүлүгү кантип каржыланат? Бул да кызыктуу. Илимий гранттар аркылуу. Ошол гранттарды сиздер бересиздерби? Ооба, бирок бул жолу окумуштуулар каалаган темага эмес, иш жүзүндөгү көйгөйдү чечүүгө грант бөлдүк. Биз айттык, мына бизде маселе бар, чечим таап бергиле. Сиздин оюңузча качан илимий гранттарды министрлик эмес, ишканалар бере баштайт? Мисалы, Казакмыс келип, мына силерге акча, маселе чечкиле десе. Вот вам деньги. Вот. Эң кызыктуу, кийинки илимий грантты Казакмыс өзү берип жатат. Азыр супер таза селенди изилдеп жатабыз. Менин министр катары эң чоң максаттарымдын бири коомдун илимге болгон ишенимин кайтаруу. Анткени чындыкты айтсак, азыр коомда, бизнесте илимге анчейин ишенбейт. Бирок Совет доорунда АКШ сыяктуу өнүккөн өлкөлөрдө илим бул маданияттын ажырагыс бөлүгү болгон. Кайсы гана супер баатырды карабаңыз, баары окумуштуулар. Брюс Бреннер, Халк. Науки. Ну, возьмите там любого героя, любого персонажа комиксов, они все же ученые. Там, да, Брюс Беннер. Дүйнөнү өзгөрткөндөр да ушул окумуштуулар, албетте. Баары илимдин айланасында курулат. Бардык жерде окумуштууларды баалап, урматташат. Мектептен баштап эле окумуштуу башкы каарман, дүйнөнү өзгөрткөн инсан экени түшүндүрүлөт. Илон Маск сыяктуу жаңычыл, акылынан азган инсандар чексиздикти түртүп, мүмкүн эмести мүмкүн кылышат. Ошондуктан менин жеке кыялым Казакстан коомун илимге жана жаңы ачылыштарга кызыктыруу, илимдин мурдагы даңкын кайтарып, көрүнүктүү ачылыштарга шыктандыруу.